Kırgız el жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков 1980-жылы эне тил жөнүндө мындай деп айткан сөзү бар экен. Эне тилин билүү бул эң башкы милдет. Ар бир адам эне тилин билүүгө милдеттүү. Эне тилин билүүсү парыз. Ал эми өз эне тилин жакшы билип, башка тилдерди дагы колунан келишинче жакшы билүүгө аракети болушу керек деп айтканы бар. Кыргыз Республикасында кыргыз тили мамлекеттик тил болуп саналат. Мамлекеттик тил мыйзамы 1989-жылы 23-сентябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Демек, мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына быйыл 33 жыл толду. Ушул мезгилдер аралыгында улуттук кыргыз тилинин ал акыбалы, өнүгүшү кандай жүрдү? Бүгүнкү учурдагы кыргыз тилибизге карата мамиле кандай? Мына ушундай багыттарда ой бөлүшүп, пикир алышуу үчүн Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тил жана адабияты факультетинин окутуучулары менен жолугуштук. Алар филология илимдеринин доктору профессор Абдыкалык Тунганаев, филология факультетинин деканы, филология илимдеринин кандидаты доцент Үпөлү Кадыркулова, филология кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты доцент Чолпон Толубаева жана ошондой эле Ысык-Көл мамлекеттик университетинин мамлекеттик жана жаштар саясаты боюнча проректору Бакыт Атыгаев. Алгачкы сөздү Абдыкалык Тунганаевич сизден баштасак, мына ушул өзүңүз билесиз, Кыргыз Республикасынын президенти мына ушу социалдык багыттагы бир 5 жарлыктарды чыгарды эле. Ошонун эң алгачкысы жанагы инсандын руханий адеп акылактык өнүгүш жана дене тарбиясы. Андан кийин мына жакында эле улуттук нар жөнүндө бир жарлыктар чыгарды. Мына ошол сыяктуу жарлыктардын негизинде адамдын жашоосу, руханий байлыгы, мына каада салт, ошону менен катар мына тил маселесине абдан көңүл бурулуп атат да. Мына тил маселеси дегенде мына улут болсом тил менен улутмун деп айтылат эмеспи? Ансыгарында ушул кыргыз баласы болуп турчу улуттук тилди бир кандайдыр өркүндөтүү, өстүрүү жөнүндө бир чоң бир программалардагы иштер чыгып аткан учур болуп атат. Ошондой болсо дагы мына сиздер дагы ушул пикирлерге бир ой таштасаңыздар деп ойлойбуз. Негизи азыркы учурдагы тилибиздин бир деңгээли кандай болуп атат? Ушул мамлекеттик тилдин өсүп өнүгүшү үчүн Кыргыз Республикабызда бир катар омоктуу иштер аткарылып атат деп айтса жаңылышпайбыз негизинен. Бирок ал канчалык деңгээлде жүзүнө ашып атат, бул башка маселе. 2004-жылы кыргыз тили мамлекет тил болсун деп Жогорку Кеңеште атайын талкуудан, чоң талкуу болгон, баарыңыздар билесиздер. Мен андан мурдагы мамлекет тилди кабыл албай, 89-жылы кабыл албадым. Андан кийин 2004-жылы кыргыз тили мамлекет тил болсун деп чоң талкуудан кийин анан ушул мамлекет тил статусун алганбыз. Мен ошондо бир таң калдым эле. Өзүбүз эгемендүү мамлекет болсок, ушул мамлекеттин түбүн төптөп турган кыргыз эли болсо, анан ошонун тилин дагы талкууга алабы? Раматлык бизди окуткан филология илимдеринин доктору профессор Токтосун Керимбаевич Ахматов айтты эле. Мен Прибалтика республикаларына кайсы бир симпозиумга барсак, ушул эгемендүүлүктү алгандан 90-жылдарда барыпты да, 90-жылдардан. Ошондо ар бир өзү алынча баягы 15 союздук республика ыдырап өзүнчө мамлекет болгондо, кана кимде эмне жаңылык болуп атат деп сураганда мен сүйүнгөнүмөн ушул маселени айттым эле дейт. Ошо 2004-жылы экен. Ошон жаңыдан эле биз ушу мамлекет тил статусуна ээ болду десем, ошо жердегилер таң калган дейт. Эмне силер өзүңөрдүн тилиңерди талкууга аласыңарбы деп. Анан кырдаал ушул экен, шарт ушул экен. Мейли мамлекет тил болсун. Бирок мен айтып эле келе жатам, мамлекеттик тилдин жанындагы расмий тил дегендин өзү да мамлекет тил болуп калат. Ондай түшүнүктүү. Демек эки мамлекет тилибиз бар да. Экөөнүн бирөө болуш керек деген. Эми бул маселе жөнүндө көп эле ойлор айтылып атат. Өйдөсү бар, төмөнү бар дегендей. Менин экинчи бир жагы бар. Бизде азыр туура койдуңуз. Мына президент бул ушул тарапта, ушул багытта жакшы маселелерди көтөрүп келе жатат. Ушуну кыргыз элинин эң мыкты каада салттары бар, үрп адаттары бар. Ошолордун
баардыгы тең камтылган биздин бир чоң бир эпопеябыз Манас эпосу дегенибиз бар да. Ушундай бир жакшы нерселер камтылыптыр да. Муну айтып атабыз, Манас деген кээ бирөө айтып коебуз, эми Манас жомок экен. Азыркы ааламдашу заманына ылайык келбейт. Ошо ааламдашу заманына ылайык келбеген үчүн Манастан сабак алынып атат деген жүйө келтирип. Экинчи жагы Америкадан да Европада мындай экен деп эле ошого таңуулап, өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү рухий байлыктарыбыздан ажырап калатабыз да. Манас эпосу жомок эле эмес. Манас эпосунун эң мыкты сабаттары бар. Мисал келтирейинчи, мына биздин кан жаныбызга сиңип калган, сиздин да, менин да, булардын да кан жанына сиңип калган эң жаман адат бар экен. Ошол тет илгертеден бери келаттыр. Жана бөлүнүп жарылуу деген. Ушу бөлүнүп жарылууну токтотуш үчүн эмес, ошол жөнүндө жаман адат экендигин Манас эпосунда айтып атпайбы? Бакай атабыз. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүндү кыргыз эли деп бөлөк элге кеп кетет деп ошол мезгилде эле айтып коюптур. Азыр түндүк түштүк биякта калды. Могу эле айыл жеринде сен бул уруусуң, мен бул уруумун деп чыгып атпайбы? Мына ушул Манаста эң жакшы болгон осуятыбыз бар экен. Аны эмне үчүн окутууга болбосун? Манас жомок дейбиз. Мына азыркы ааламда ушу заманына ылайыкталган мына физикалык түшүнүктөр Манаста да камтылып турат. Мисал үчүн алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй дейт. Муну жөн эле Манасты сүрөттөгөндө ушундай саптар жөндөн эле жаралып калган жок. Кыргыз эли ата бабабыз ошону ой жүгүрткөн. Байланыштуу. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген байланыштуулук бар. Ошол жөнүндө ата бабабыз ой жүгүртүп атпайбы? Эмне үчүн аны окутпайбыз биз? Сөзсүз түрдө бул мыкты образ экен, мыкты каарман экен дегенден сыртка чыгалы, мына ааламдашууга жакындайлы. Алтын менен күмүштү иштетишиптир ошол мезгилде. Ширөө деген ширетет. Айкалыштат мону. Мына мындай маселелерди алып отурсак, достук маселеси, меймандостук болобу, эмне деген маселе бар Манаста камтылган. Кыздарга берели, мына Үпөл Кадыркулова, филология илимдеринин кандидаты, филология кафедрасынын факультетинин деканы. Мына сиз дагы ушу балдарды окутуп келатасыз, окутуп келатасыздар. Эми кандай бир өзгөрүү бар, кандай бир кыйынчылыктар бар. Мына балдар бир орус тилинде өтүп атабы, же кыргыз тилинде дагы кандай бир менин патриот катары, экенчил катары ошого бир баа береби, кандай деп ойлойсуз? Рахмат. Мен сөзүмдү баштаарда өз эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деген макалды айтып эстеп кетким келет да. Анан Абдыкалык Токтогулович айтып кеткендей, биздин элибиздин дүйнө жүзүнө үлгү болчудай салты бар экендигин мындан 120 жыл мурун эле Жусуп Абдрахманов агайыбыз айтыптыр өзүнүн китебинде. Ошонун быйыл конференциясы болуп жатканда ошол агайдын китебинде камтылган маанисин, дүйнө жүзүнүн элине үлгү болчу каада салттар бар. Ошол каада салттар чынын айтканда акыркы жылдары мурун Орусияга теңелсек, кийинки жылдары биз Америка, батышты карап эле кино, интернеттин баарын карап биздин балдар ошол тартипке, ошол үрп адатка, ошол салтка көнүп бара жаткан. Андан быйыл президенттин чыгарган жарлыгы абдан туура, ал мезгилдин талабына ушул биздин коомдо пайда болгон ушундай бир маселе, урчундуу маселе жаралып жаткандыктан чыккандыгына абдан кубанычтуубуз. Биздин университетте айтсам, жогорку окуу жайы болуп, бизге колледж болуп, балдар калыптанып, мектептен калыптанган балдар келет. Айыл жергесинен, шаар жергесинен балдар келет. Ар түркүн балдар келет. Биз айтпайбыз, бардык эле кыргыз тилди бешке билип, каада салты бешке килип, тартиби калыптанып калган бала эмес деп. Жашыраак балдар да келет. Эне тилин баасын билген да, баркын билген да, билбеген да балдар келет. Биздин негизги милдет ошо биздин жаштарды өз мекенин сүйүүгө, мекенчил кылып тарбиялоого. Аларда ошо бизде кыргыз элинин каада салтын сыйлоого, ошо мынакей проректор жаштар саясаты боюнча, мамлекеттик тил боюнча өзүнчө проректорубуз бар. Абдан атайын иш пландарды бекитип, иш чаралар жүргүзүлөт. Студенттер арасында дайыма
байма бай иш чаралар өткөрүлүп турат. Андан тышкары айтсак, факультет ичинде окутуучулар, кураторлор дайыма иш алып барат. Себеби дегенде ар бир группага кураторлор бекиткен. Алар 1 жылдык атайын мамлекеттик тил боюнча иш чараларды өткөзүүгө план куруп, ошону жыл бою аткарып барышат. Мисалы, азыр 1 айлык жана кыргыз тил күнүнө карата 1 айлык жарыяланбады. Ошонун алкагында бизде дагы университетте абдан көп иш чаралар пландалды. Анын ичинен филология факультети биз ушул кыргыз тилин жайылтуу боюнча негизги милдет биздин факультеттин мойнунда деп эсептейбиз. Мынакей азыр бизге ошо кароо сынак, дебат, ток-шоу, дил баяндар конкурсу жана башкаларды студенттер арасында өткөзүүгө пландар иштелип чыкты. Мына бирин эле айтып койсом, кыргыз тили экинчи тил мен үчүн, кыргыз тилге кызмат кылам эл үчүн аттуу иш чара 22 сентябрга кыргыз эмес улутундагы балдар ортосунда конкурска даярданып жатабыз. Андан башка биздин студенттерибиз ыр жазган балдар кыздарыбыз бар. Алардын өзүнүн клубу бар. Мына каракол кайрыктар болуп, алар 5-нен 10-на чейин өздөрүнүн күнүгө кечелерин өткөн жатышат. Абдан мыкты ушундай өздөрү айткандай чындыкты чыркыратып айтып турабыз силерге деп, күйгүзүп да сүйдүрүп да айтып турабыз, мактайбыз, жактайбыз, керек жериңерди жамандап карасын чыгарып турабыз деген тили ачуу, калеми ачуу балдар да бар. Таттуу тили таттуу мактаган балдар да бар. Ошол балдар менен иштеп келе жатабыз. Ал эми мугалимдер коллективин айтсам, эми биздин факультетте Кыргызстанга эмес түрк дүйнөсүнө атагы чыккан, ушул окутуучулардын колунан чыккан окуу куралдары менен бүт Кыргызстан окуп жаткан мугалимдерибиз бар. Ушул нерсенин баарындагы бир кийинде уланталы азыр кезекти Чолпон айымга берели. Чолпон айым, мына сиз ушул кафедраны жетектейсиз да, мына балдарга, ошо студенттерге кандай мааниде окутуу жүргүзөсүз? Кандай бир аларга негизи окуучулардын өсүү темпине кыргыз тилине барктап алага бир аракети байкалабы? Биздин кафедра жалпы университет боюнча кыргыз тили сабагын, анан экинчи курстарга кыргыз тили жана адабияты деген сабактар кирет. Андан башка ушул окуу быйылкы окуу жылына чейин манастануу деген сабак кирди. Жана ага аябай жакшы кепти козгоду. Манас менен эле бүгүнкү күндөгү аламдашуу депчи, ошону айтсак болот. Бирок ушул мен өзүм манастануу сабак боюнча лекцияларды ушул жылга чейин окуп келгем, көп жылдан беричи. Анан сиз айткандай туура маселе ушул тил эмне маселени албай эле ушул манаска байланыштырсак болот. Анткени дегенде бул сабакка киргенде эле ал көп поток группа болот да, баягы көп ар бир факультеттен кирген биринчи курстун студенттери. Анан ошондо ага айткандай бул жерден тил маселесин, маданият маселесин, тарых маселесин, мейли бүгүнкү күндө аламдашуу маселесин, медицина, айтор бардык бүгүнкү күндөгү илимдеги бардык илимдеги көйгөйлөрдүн баарын ушул манас эпосунан көрсөк болот да. Ана мен өзүм сабак өтүп жүргөндө мындай студенттерди ошол манас таануу курсунан окуп жатып, студенттердин ошол сабактан атайын бир патриоттук сезим ойгонгонун ушундай абдан байкайм да. Себеп дегенде манас эпосун бул айткандай жомок эле, чын жомок, бирок ошол жомок болсо дагы мында деген улуттун биримдиги, мамлекеттин биримдиги, тилдин тазалыгы, эркиндиги проблемалары козголуп атпайбы? Себеп деген алып көрсөк, жана манастын тиги окумуштуу педагог Советбек Байгазиев жазып атат да, мисалы үчүн жанагы көкөтөйдүн ашын эле алалычы. Андагы көкөтөйдүн ашы дейт, бүгүнкү күндөгү олимпиаданын прообразы дейт да. Себеп деген ошондо көчмөндөрдүн оюнун баары ойнотулуп атат. Анан бир Кошой бабабызды эле алалы. Кошой бабабыз 85 жаш курагына келгенине карабастан ушу кыргыздын намысы деп, кыргыз улутунун намысы деп улгайган курагына жеткенине карабай чыгып намысты кыргыздын желегин желбиретип атат. Мына ушундай эле бул спорт жаатында болобу, кандай эмеде болобу ушул жерден балдарды патриоттук сезимин ойготуп, аларды ушул мекенди сүйүүгө, спортко кызыктырууга тарбияласак болот да. Же болбосо карабал жана манастын тиги манас келгенге чейин тиги Кытай калмактын баатырлары келип алып, булардын башчысы жок экен. Жанагы бир чатак чыгаралы эптеп эле, маникерди бер бизге депчи. Анан кеп баягы маникерди алып эмес, кеп ошондо кыргызды бүлүнтүш керек болуп атпайбы? Анан манаска айтып атышат кошойлорчу, булардын баягы көп эл болуп атат, көп баатырлар көп экен, берек кылып койсокпу десек, манас айтат, күрдөөлүү башым барында мен аны берип, бүгүн маникерди сураса, эртең ак куланы сураса, бүрсүнү жерибизди сурайбы? Мен тирүү турганда дейт, анан булар басып алса, кыргызыбыз тилин жоготуп атпайбы деп, тилин жоготуп Кытайча калтырап, калмакча кулдурап калгача мен андан көрө өлгөнүм артык дейт.
Көрдүңүздөр, бул жерде Манас эпосунда эмне деген чоң маселелер каралган. Чоң улуттун биримдиги жана айткандай бөлүнбөстүк баардыгы мына бул өзү Манас өзү интернационалист каарман болгондо жанындары жанагы 40 жигити 40 жерден келген 40 кашка дейт. Ал ар бир башка улуттардан келген ошонун баардыгын бул Манаста эле башка баатырлар бар, бирок ошонун эң Манастын кыйындыгы, лидерлиги ошончо элди топтоп бир кыргыз элинин кызматына ошолорду тарбиялап атат да. Көрдүңүздөрбү кандай деген чоң маселелер камтылган бул. Бүгүнкү күндө даже керек болсо мен ойлоп коем, кээде макалада жазгам ушундай биздин мамлекет башында турган кызматкерлер, чиновниктерди кайра бир семинар кылып ушул Манас эпосун окутуп чыкса, балким ушул элдин биримдиги үчүн, таза иштеш үчүн, ал жерде жанагы көкөтөйдүн ашында түшкөн байгелердин баарын таратып берип атпайбы элге? Ошондо дагы айтып атат, Манас айтып атат да, карагыла дейт. Жетимге тийип атабы, жесирге тийип атабы ошол байгенин бар. Жөн эле баягы колунда барлар албасын дейт. Жетим алсын, жесир алсын депчи, ошолор таарынып кетпесин деп атат. Эмне деген идеология жатат ушунда. Бүгүнкү күндө айтсак, ажообуз мисалы үчүн жакшы эле кылып атат, баягы өз тилинде сүйлөп атат дегенде, мунун баарын көпчүлүк колдоп атат, билимдүүлөр дагы, жөнөкөй элдер дагы ушундай ажообузду аябай жактырып кийингенден өйдө баскан турган өйдө. Бирок өкүнүчтүүсү мына быйыл бизде окуу жылда Манастан сабагыбызды алып таштадык так. Анан биз кантип балдарды адептүүлүккө үйрөтүп, патриоттук сезимдерди кантип тарбияга чакырабыз? Бул сабакты алып салып такыр эле мына эми Манастан эмне кереги бар дегендей кылып. Бакыт мырза, сиз ушул проректор катары ушул университетте бир иш-чаралар өткөзүп жүрөсүздөр. Мына тил маселесинде жана башка маселелерде бир студент менен чогуу бир шоу дейбизби, же болбосо бир кечелерди өткөзүп жүрөсүздөр. Эми мына ушу тил маселесине байланыштуу бир кечелерде кандай болуп атат ушундай? Дагы өткөзүү пландарыңыздар барбы? Бул боюнча атайын жанагы Эдил Байсаловдун приказ чыкпадыбы, атайын буйругу. Ошонун негизинде биз бир айлыктын алкагында ар бир окуу жай өздөрүнүн иш мерчемин иштеп чыктык. Биз бүгүнкү күндө факультеттерге, колледждерге таратып бердик. Анан жана жогоруда да калгага айтып кетпедиби? Биз 2 орусту анан 5 туңгандап келип эле кыргызча ырдатып коюп эле ошону менен биз мамлекеттик тилди өнүктүрүп атабыз деп уран чакырып атабыз деген маселе да туура. Биз мына 2 сентябрда мамлекеттик тил боюнча проректорлордун атайын кеңешмеси болду. Бизде бул боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде атайын жетектөөчү адис бар, Ибраимова Гүлнур Үмөтбековна деген. Мына ошондо Үмөтбековнага деген биз айттык, биз качанка чейин эле ушундай иш-чараларды өткөзүп бир рамкадан чыкпай келебиз. Биз мындай форматты өзгөртпөйлүбү, кичине башкачараак нукта бөлбөйлүбү деген маселелерди айттык. Мына ошол эми ошол форматты өзгөртсөңөр, ар бир окуу жай ошол жетекчилик өзгөчө өзгөртүп, жаңы идеяларыңарды киргизе бергиле деди. Анан ошого байланыштуу мен быйылкы окуу жылында жанагыдай кереге кеңеш, ток-шоу, жанагы ар кандай башкача форматта өткөзүш үчүн мындай программаларга киргизип койдум. Бул боюнча ар бир факультеттерде, колледждерде баардыгына тапшырмалар берилди. Мына бул боюнча бир айлыктын алкагында Кудай буйруса сиздерди да чакырабыз. Мына ошондо студенттерди да аралаштырышыбыз керек да. Бул жерде мугалимдер өздөрүбүздүн оюбузду айтып, бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө карата болгон өзүбүздүн көз караштарыбызды айтып атабыз. Бул жерде студенттердин көз карашында угушубуз керек да. Ошон үчүн жана ток-шоу, теледебат деген сыяктуу иш-чараларды студенттердин мойнуна жүктөп атабыз да. Ушул студенттер кандай деңгээлде алып барат экен? Теледебатты, ток-шоуну, мамлекеттик тилдин бүгүнкү күндөгү абалы кандай болуп атат? Баа уран чакырып эле кооз сүйлөгөнүбүз эле болбосо иш жүзүндө ошол ашып атабы, ашпай атабы? Ушуну мамлекеттик деңгээлде үстүбүздөн көзөмөл жүргүзүп карап атабы, карабай элеби? Мына кеп маселе ушунда болуп атат. Эң мыкты көп тилдүү педагог деген 2022 сынагы жарыяланып атат. Мыкты баяндамачы деген акция жүргүзүлүп атат. Мына ошолорго биздин өзүбүздүн окуу жайдан да мугалимдерди даярдап, ошого карата видеороликтерди жасап
максаты биз да ошол сынактан калбайлы, биздин окуу жайдагы жок деген орунга илинип калабы деген максатта ушуларды иш жүзүнө ашырып атабыз да, Кудай буйрса жөнөтөбүз. Анан бүгүнкү күндөгү жүргүзүлүп жаткан иш чараларыбыздын баардыгы тең баягы санариптештирүүнүн алкагында бүтүндөй электрондук эме менен. Биз бир да кагаз бербей калдык. Азыр жүргүзүп жаткан бүгүнкү иш чарам боюнча бүт видеого тартып туруп, ошол видеого жүргүзгөн ишиңдин жыйынтыгын, анан күтүлүүчү натыйжаларын да беришибиз керек болуп атпайбы? Жөн эле өткөздүң иш чараны, анын натыйжасы барбы, ошонун жыйынтыгы барбы деген маселеге токтолдук да. Биз ошондон өткөзгөн ар бир иш чарабыздан натыйжа күтүшүбүз керек, жыйынтык күтүшүбүз керек. Ошонун жыйынтыгы эмне болду? Максатына жеттиби же жеткен жокпу деген максаттарды коюп атабыз. Азыркы заманда биз эми дей эле бербейли. Жөн уруп эле кыргыз тили минтип калды, кыргыз тили тигинтип калды. Жок, бул маселенин да объективдүү жактарын карашыбыз керек. Азыркы заманда орус тилин чамбашыбыз керек. Англис тилин дагы, корей тилин дагы дегиле канча тил билсең ошончо адамсың деп айткан. Төлбөсүп ушуну айтат. Бирок ички мекенчилдик, ички рухий дүйнөбүздү талкалабашыбыз керек да. Түшүнүп атасызбы? Демек, бул жагынан биринчи орунга жанагы өзүбүздүн мамлекет тилди коюшубуз керек деген чектен чыкпашыбыз керек. А тилди курсту үйрөнүшүбүз керек. Азыр кыргыздын көп эле жаштары бар. Корей тилин мектепте окутпайбыз, бирок корей тилинче сүйлөп атышат. Япон тилин окутпайт, бирок японча сүйлөп аткандар бар. Мүмкүнчүлүк түзүп эле берип коюш керек. Бүт андан кийин ыңгайына, шартына жараша тилди үйрөнө билиш керек. Антпесек болбойт. Тилди чаңганыбыз болбойт да. Рахмат. Мына негизи, мына сиз айтып атасыз, көп тил билген адам болот деп атасыз да, эми көп тил билген жакшы. Кандай деп ойлойсуздар? Мына ошол көп тилдүүлүк менен өзүбүздүн кыргыз тилибизди балким артка таштап аткан жокпузбу? Мына орус тилин баарыбыз билебиз, баарыбыз билебиз да. Ошону менен катар мына тилди унутуп баратабыз, союз кезинде бизге момундай таасир берди деп атабыз да. Бүгүнкү күндө кандай деп ойлойсуздар? Биз азыр мына сөз болуп баштады көп тилдүүлүк жөнүндө. 21-кылымда илимий технологиялар, көп тилдүүлүк, ааламдашуу заманы деп жатабыз. Бул учурда азыр дүйнө жүзүндө билип атасыңар, мурун орус тили десек азыр англис тилине өтүп кеткенбиз. Биринчи эле орус тилинен мурун дагы кыргыз тилин жана англис тилин билгиле. Англис тилин билсең дүйнөнүн ачкычы колуңда деген ураандар келип атат. Ал сөз дагы бекер жерине чыккан жок. Эгерде биз кыргыз тилин эле билип баардык башка тилдерге чек коюп койсок, биздин мамлекет кантип өсөбүз? Дүйнө жүзүндөгү алдыңкы мамлекеттерге кантип тең элебиз? Биз алардан калбай кадамды чогуу бирге шылтейли деп жатпайлыбы? Кыргызстанды кантип өсүп өнүктүрөбүз экономикасын билбесек? Ошондуктан тилди азыр деген көп тилдүүлүк абдан маанилүү болуп турган учур. Биз жаштарыбызга мындай саясат жүргүзөбүз. Эне тилиңди энеңдей сүйүп билишиң керек. Ал сенин төрөлгөндө эле туулган милдетиң. Эне тилиңди билишиң керек. Эне атаңды кандай сыйласаң ошондой, мекениңди кандай үй бүлөңдү эне атаң сактасаң ошондой сакташың керек. Бирок сен ушу өз элиңе кызмат кылам десең, өстүрүп өнүктүрөм десең, сен башка тилдерди үйрөнүшүң керек. Себеби деген азыркы учурдун замандын талабы болуп атат. Кыргызстандын ичинде эле биз кайнай бере албай атабыз. Эки жакка жакка чыгып балдарыбыз иштеп келип атат. Алдыңкы технологияларды тартып атат. Мына жакында эле бизге балдар келди. Американын Чикаго шаарында кыргыз үйүн куруп, жалаң айтинин баары биздин кыргыздын жигиттери жүрүптүр. Бардыгы англисчени суудай сүйлөп калышыптыр. Келген балдарды атайын курс кылып үйрөтүп атышыптыр. Бул заман талабы болуп атат. Бул саясий, тарыхый факторлор биздин жашообузга. Биз замандан арта кала албайбыз. Өзүбүз теги куйрукту кескенде куйруп салып отуруп берип бир кичинекей казанын ичинде кайнасак өсүп өнүгө албайбыз да. Ошондуктан азыркы заманда биз балдарга мектептен эле айтып келатабыз. Мурун эки тилдүүлүк, билингвальный деп келсек, азыр троязычие, үч тилдүүлүк дидактикасы чыгып жатат. Ошондуктан министрликтен деле жана биринчи класстан баштап киргизип атпайбы. Кеп башкада болуп атат, ошо тилди биринчи класстан 11 класска чейин окуп келип тургандан келгенде же кыргыз тилинде, же орус тилинде, же чет тилде мындай оюн так айта албай, мококтонуп, балдары сүйлөй албай, башка факторлор болуп калат. Сапат жөнүндө болуп кетет. Бул жерде мен эч кимге нааразычылык айтып эмете албайм. Бирок мугалимдер, биз педагогдор ойлонушубуз керек. Эмне үчүн биз 11 жыл окутуп келебиз, келгенде балдарыбыз же англисче сүйлөй албайт, же орусча эмес, кыргызча даже мен да кошуп жүрдүм. Кичине бир эки макаллап айта албайбыз.
Çok kolay. Ama siz tilçisiz ya. Adayatçı. Kırgız tilin okutuvchusuz. Anan keyin karakol işin aralap жүрөсүz. Anan keyin keyirlikte görnek jarnaklarda okup kılasız. Anan keyin oşo görnek jarnaklarda kандай içingizde oorukkan учурлар болобу? Сөзсүз. Ошолор жөнүндө бир айтсаңыз. Ушу аябай жакшы маселени айттыңыз. Көрнөк жарнактарды көрүп жүрөгүң оорумакты көрүлбөй сыздап да кетет да. Эмне үчүн дегенде ушул мунун баары эле мамлекеттик деңгээлде текшерилеби же эмне кайдан ушуну көп ойлонобуз. Эмне үчүн ушундай туура эместерди текшертпей эле илип салышат депчи. Аябагандай одоно көп каталар кеткен жерлер бар көрнөк жарнактардачы. Ошону мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир көзөмөлгө алынып карап андан кийин жарнактарды илдиришсе да, жана жеке ишкерлер же болбосо жанагы депутаттыкка талапкерлерди эле карап турсаңыздар, аябагандай одоно каталарды кетиришет да. Анан биз ага эжелер туптуура айтып атат, бүгүнкү күндө бир эле тилди билип, биз деле эме студенттерге сабак бергенде айтабыз, эгерде силер көп тил билсеңер, демек ал силердин билимдүүлүгүңөр, силердин ошол өзүңөрдүн ушундай билимдүү кыйын экениңерди көрсөтөт депчи. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн биринчи эне тилибизди сыйлап, улут экенибизди, өткөн тарыхыбызды билишибиз керек да. Мына айтып аткандай жаштарыбыз бүт дүйнө жүзүндө жүрөт, ошол жакта да жүрүп алып жана калпактарын кийип, керек болсо кыргыздын баягы айкөлдүгү меймандостугу бар да. Өткөндө жанагы интернеттен көрүп эле бүгүн интернет баарын жеткирип атпайбы. Биздин жана балбан кызыбыз Айсулуу Тындыбекова Америкага барса бүт ошол жакта кайсы шаарына барды, Чикагого. Кыргыздар биригип алышып, уюшушуп, жанагы мал сатып алып союшуп, карасаң көзүң сүйөт, борсок бышырып атышат. Тиги эмелерди казандарга катымгыдай табышыптыр. Эми бул деген кыргыздын баягы илгериден келаткан меймандостугу, ынтымагы дегендейчи. Биздин ошол каада салттын, улуттук нартын бир эмелерин аткара атышпайбы? Анан кийин бүгүнкү күндө мына өзүм эле ушуну мамлекетке деле шылтай бербей, ар бир кыргыз жараны, ар бир адам өзүнө эме кылса, мектепке өйрөткөндө карасаңыздарчы, айылдагылар баягы айыл мектеп, кыргыз мектепке өйрөп коет. Бирок мындай карасаңар, ар бир мамлекет структурада иштегенде эле ар бир адам жок баласын орус мектепке же эмеге берип атат. Мен өзүм балдарым баары кыргыз мектепте айылдан эле бүтүштү. Бирок кызым азыр англис тилинде эркин сүйлөйт, түрк тилинде эркин сүйлөйт, орус тилинде эркин сүйлөйт, анан кыргыз тилинде эркин сүйлөйт. Анан баягы ар бирибиз патриот болсок, эне тилибизди сүйөлү. Бирок ошол эле учурда дагы билимдүү болуп, тилдердин баарын үйрөн депчи. Анткени муну мезгил талабы ушуну талап кылып атат. Анан ушул мамлекет ушуну көзөмөлгө алса, жанагындай бир жеке ишкерлерди эме жарнамаларын чыгарып атканда, көрнөк жарнактын баарын илип атканда бир текшерүүлөр болуп, бир таза, бир күлкү болбогондой болуп, кайра эле ошону көрүп, мисалы үчүн биз билимдүүлөр карап, айда бичибиз сызып атса, кээ бирөө балким күлүп аткан чыгар. Башка келгендер мисалы үчүн кээ бирөө таң калат экен, силерде эмне жалаң эле тиги көрнөк жарнактар англис тилинде же орус тилинде депчи. Мына ошол өкүлдөр иштебей жатышат да. Мынакей азыр көрнөк жарнактар өзгөчө көйгөйдү жараткан маселелер болуп атат да. Мейли жеке ишкер өзүнүн магазинде, дүкөнүнө илип атканда деген ошол кыргызча жазып мындай текстин, анан кандайдыр бир тиешелүү органдар деген мындай алыш керек да, мындай жоопкерчиликтичи. Ошону алып барып мен мону илсем болобу? Катасын карап бергиле. Мүмкүн бул жеринде ката бардыр деген сыяктуу мындай ар бир адамда жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Мунун үстүнөн текшерген киши да жок. Ошон үчүн мынакей бүгүнкү күндө Каракол шаарындагы бүт көрнөк жарнактар англис тилинде, орус тилинде аралаш зээнди кейтет. Мына ушул маселелерден башталат да. Кыргызстан болгондон кийин биринчи кыргыз мамлекетинде жашап аткандан көрнөк жарнактар биринчи кыргыз тилинде жазылсын. Мен орус тилинде, англис тилинде жазылбасын дегенге каршы эмесмин. Жазылсын, бирок алар мамлекеттик тилден кийинки орундарда жазылып коюла берсин. Мен ага каршылыгым жок. Бирок ошону тескөөчү, жетектөөчү органдар иштебей жатат да. Кеп мына ушунда болуп атат. Бизде дайыма эле бирөөнү күнөөлөп, анан күнөөлүүнү таап эле анан шылтоолуп ошого күнөөкөргө ошол күнөө болгон үчүн бизде иш оңунан чыкпай калды деп койгон бул эми да туура эмес деп ойлойм да. Макул күнөөкөр таап ала, анан кийин ошол ишти оңдош керек да. Менин оюмча биз көбүнчө эле эмне үчүн мектепте үйрөтпөйт ушуну, эмне үчүн тиги жогорку окуу жайында үйрөтпөйт, мугалимдер кайда жүрөт эле дейбиз. Менин оюмча баардыгы үй бүлөдөн башталат. Бала төрөлгөндөн баштап эне ата деген ар бирибиздин жүрөгүбүздү, мекенибизди, сүйгөнүбүздү ошо балага ошо төрөлгөндөн баштап сиңиришибиз керек. 2-3 жаштагы азыркы балдарга
Менин мекеним Кыргызстан, мен кыргызмын деп өз тилин үйдөн кыргызча сүйлөп, байкасаңыздар эми айыл жергесинде көбүнчө эле кыргызча сүйлөйт, шаар жергесинде үй бүлөдө дагы өз ара орусча сүйлөшүшөт же башка тилде. Анан ошондон баштап, анан кийин чоңой баштаганда балага башка тилдерди үйрөтсөк, үй бүлөдө кандай тарбия болсо, балага ал сиңип калат. 20 жашка келгенде, 15 жашка келгенде биз аны башка көзгө коюп алайбызбы, алдап деге эмне берип окутканда деле ал кеч болуп калат деп ойлойм. Эми жок, анын деле таасири бар. Биз бияка келгенде деле жанагынча кандай иш-чара өткөзүп, мына Манас таануу сабагында ойлонуп, мен мектептен кичинекей кезимде ушу Манас эпосун баалап аптырмын. Мен ушу Манас эпосу кыргыздардыкы болгон үчүн эле кыргыз экениме сыймыктансам болот экен деп сөз сүйлөп балдар айтып атканын укканда сүйүнөбүз да. Бирок ойлойм биринчи эле бул үй бүлөдөн ар бир адам өзүнүн ички дүйнөсүн оңдоп, анан үйдөгү кичинекей муундарды жаш балдарыбыздан баштап, андан кийин педагогторго ыйгыра баштасак, анан мектептен, университеттен, орто жай окуу мекемелеринен ошол жерден карасак, анан коомдо, мына азыр биз коомдогу маселелерди айтып атабыз. Жарнаманы текшербей койду, тил комиссиясы иштебей койду. Ошо анан ал үчүнчү нерсе. Анан бала ошонун баардыгын көргөн адам, ар бир жаран, жаш бала эле эмес, ар бир жаран көрүп отуруп, мен ойлойм да, ошондо бизде бир жыйынтык чыгат болуш керек. Эң жакшы саясий жумуш болуп атат да, мынакей казак тилин көтөрүш үчүн башталгыч класста окуучулары бүт казакча окушат. Андан кийин мисалы 3-класска баргандан баштап орус класска бөлүнөбү, англис классына бөлүнөбү, ушундай эми шарт коюп койду да. Бизге да өкмөт тарабынан ушундай шарт коюлса абдан жакшы болот эле да. Мисалы биздин Каракол шаарында Ленин мектеби, Горький мектеби, Мопржевальский гимназияларында 10 комплект класс болсо, ошонун 8-и орус тилдүү, 2 эле кыргыз тилдүү класс. Мына биздин өзүбүздүн болуп атат. Эми ошол ар бир комплект класста окуган, мисалы 40 бала болсо, 40 баланын 2-өлө, 3-өлө орус болбосо, 37-си кыргыз балдар, кыздар. Мына ата-эне өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Балдарыбызды өзүбүз орус класска түртүп, орус класстан окуталы деп атабыз. Кыргыз класстан окуган балдар эмне жаман чыгып атабы? Кыргыз классын бүткөндөр орусчаны деле, англисчени деле, башка тилди деле кыйын эле билип, чет өлкөдө жүрүп, ал баланын өзүнүн дээринен орус класска берип койсо эле бала грамотный болуп же болбосо бир кыйын ишкер же бир бизнесмен болуп чыгып кете бербейт да. Ошон үчүн бул ата-эне ошол жагын ойлонбой атат да. Президент мына ушул жарлыктарды чыгарууда, баардык жарлыкта ошо тил маселесине абдан бир чоң маани койду да. Андан кийин эмне үчүн ошондой болуп атат? Эми азыркы убакта өткөн мезгилде кандай бир ошондой бир алдыга көтөрүлөбүз. Ушул өткөн мезгилде атоого болбойт. 30 жылдан бери өткөн мезгил болуп келатабыз. 30 жылдан эле кризистебиз дегендей сыяктуу эле да. Бул өзүбүздөн эле жана айтып аткан эле аткаруу бийлиги болот да. Ошолордун өзүнүн мекенчилдик сезимдер болуш керек дагы. Ошолор иш жүзүнө аскырып коюш керек. Сөзсүз түрдө президенттин жарлыгын, указын бүтүп отуруп. Сиздин деп койсо деле болот. Сиздин мекемеде мамлекеттик иштери жүргүзүлбөй атканго десе деле чуркап иш жүргүзмөк. Кеп өзүбүздө. Болгондо дагы аткаруу бийлигинде болот. Ар бир атул өзүнүн ички дүйнөсү менен мамиле кылыш керек. Рахмат, урматтуу бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары. Мына бүгүнкү биздин тегерек столго дагы бир жолу айта кетейин. Ысык көл мамлекеттик Тынчтанов атындагы университеттин мугалимдери катыштыңыздар. Абдыкалык Дуңганаев агайыбыз, филология илимдеринин доктору, профессор. Ошондой эле Үпөл Кадыркулов эжекебиз, филология факультетинин деканы, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Ошондой эле Чолпон Толубаева, филология илимдеринин кандидаты, доцент, кыргыз тил адабияты кафедрасынын башчысы. Ал эми Бакыт Атыгаев, Ысык көл мамлекеттик университетинин мамлекеттик жана жаштар саясаты боюнча проректору. Мына ушул бүгүн келип сиздер менен чогуу маектешип пикир бөлүшкөндөр үчүн сизге чоң ыраазычылык айтамын. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил,
кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил деп айтылгандай, кылымдар бою ата бабалар тилди аздектеп, асырап бизге жеткирген болсо, биз дагы андан артык аздектеп, асырап, өнүктүрүп, кийинки мундарга жеткирүүгө милдеттүүбүз деген ойду айтып, көрсөтүүбүздүн соңуна чыгалы.